Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан Акнет компаниясынын президенти Кубан Ажумидиновго карата кылмыш иши иликтенип, анын жыйынтыгы менен жалпы суммасы 150 миллион сомду түзгөн салыкты төлөөдөн качуу фактысы аныкталганын Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул ишти иликтөөнү башкы прокуратура Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырган. Тыкыр иликтөөнүн жүрүшүндө Акнет компаниясынын президенти жалпы суммасы 616 миллион 816 миң 112 сомду түзгөн салыкты төлөөдөн качкан боюнча кошумча факт аныкталган. Ушуга эле катар жалпы суммасы 384 миллион 901 миң 130 сомдук акча каражатын кассага киргизбестен мыйзамсыз эсептен чыгаруу менен ээлеп алуу жана коротуу фактысын аныкташкан. Азыркы учурда кылмыш ишин тергөө аяктап, башкы прокуратурага иликтөө жана андан ары сотко жөнөтүү үчүн жиберилди. Следственная служба МВД Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Акнет телекоммуникациясынын директоруна карата сотко чейинки териштирүү иштерин жыйынтыктады. Буга чейин экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматы кылмыш ишин козгоп, анда 150 миллион сом өлчөмдөгү салыктар төлөнбөгөнү маалым болгон. Андан соң башкы прокуратуранын тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги кылдат текшерүүлөрүн жүрүшүндө дагы 616 миллион 816 миң сом өлчөмүндөгү бузууларды аныктаган. Эске салсак, Акнеттин тең түптөөчүсү Руслан Абдумажитовдун компаниянын жетекчисине жазган арызынын негизинде 2018 жылдын ноябрь айында интернет-провайдердин баш кеңсесинде тинтүү жүргөн. Текшерүү компания салык төлөөдөн качты деген шек менен жүргүзүлгөн. Ишти алгач финансы полициясы тергеген, андан соң башкы прокуратура Ички иштер министрлигине өткөрүп берген. Иликтөөнүн жүрүшүндө 2017 жылы абоненттик төлөм катары Акнетке 1 миллиардтан ашык акча түшкөнү белгилүү болгон. Анткени менен компания ошол жылдын эсеби менен пайда 195 миллион гана сом болгон деп белгиленип, калган каражат чыгым катары жазылып кеткен айтылды. 2018 жылдын эсебине Акнетке абоненттик төлөм катары 1 миллиард 200 миллион сом түшкөн. Маалыматта Ички иштер министрлигинин аталган ишкананын жетекчилигинин чыгымды негизсиз көбөйтүп көрсөткөнүн жана 150 миллион сомдук салык төлөнбөй калганын таап чыкканы айтылган болчу.